Мен Ноқат райондық оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл борборунда бөлүм башчы болуп иштейм. Фамилиям Маматалиева Райхан Чононова. Мен бул жерге келгендердин себеби бизде райондук прокуратура бизден 5 март 2018 жылы чыгуу номер 1/27/18 өзүнүн сунуш талап каты менен бизге Кожар аймагында жайгашкан Жийде Бурак балдар бакчасынын силерге санитардык абал боюнча текшерип бергиле деген. Себеби бу жерде ошол райондук прокуратуранын мына бизге жөнөткөн сунуш катында мындай деп атат. Райондук прокуратурасы тарабынан Ноқат районунун Кожар аймагында жайгашкан ошол айылдын тургуну Гүлнара ошол эле айылда жайгашкан Жийде Бурак балдар бакчасынын директору карата кылмыш ишин козгоо жөнүндө жазган арызы боюнча текшерүү жүргүзүлүп жаткандыктан аталган бала бакчада санитардык гигиеналык эрежелердин бузулушу боюнча силерден маалымат сурайбыз деп булар бизге ушундай кат менен жолдогон. Биз бул Жийде Бурак балдар бакчасына бул жерден менен 2 санитардык дарыгер Фарида Касымбаева, Гүлнур Балтабаева жана райондук билим берүүнүн кызматкери Мира Аманбаева, ошондой эле Кожар айыл өкмөтүнүн социалдык ошол иштери боюнча жооптусу ошол Гүлзина деген кыз менен барып, биз бул Жийде Бурак балдар бакчасын текшергенбиз. Бул текшерүү учурунда ошол бакчаны саат 4-тө текшергенбиз. Ал эми ошол эле күнү саат 5-ке райондук прокуратура маалыматты бересиң деп бизге биринчисинде просто телефон аркылуу звонок кылып тезинен шашылыш бүтүрүп бергиле деген. Бул сунуш талап катын бул райондук прокуратура задны 27 мартта беришкен өздөрүчө. Биринчи телефонда звонок кылышкан. Кийин анан текшерүүлөр келе бергенде 27 март күнү задний число менен 5 мартта биз ушундай райондук ССке мындай сунуш талап катты бердик деп эме кылышкан. Анан бул жерде биз ошо 6 мартта барып текшерип 7 мартта информацияны эртең менен бергенбиз райондук прокуратурага. Мен айтам да, бул райондук прокуратура мындай өздөрүнүн олар менен бирдей дагы аракет коррупциянын эмеси кетип атат да. Мисалы, ойлосоңор, ушу садикке мисалы кандай, мисалы жөнөкөй окубаган адам дагы ошо садикке барса, садиктен коросунда уже садиктин жетекчиси короого фундаментти 2 метр кылып куюп, үйдү баштап койгон. Бул жөнөкөй жөн эле мындай окубаган адамга да бул түшүнүктүү да. Балдар ойночу аянтчылардын бардыгын элеп алган. Эми мен айтам да, бул прокуратура мынантип бизди ишке салып коюп, давай мындай кылып бергиле, биз мунун үстүнө иш козгойбуз деп колунан райондук прокуратура коррупцияга малынган. Ушулар колунан эч нерсе келбегенден кийин үчүн биздике мындай текшерип бер деп айтат дейм да. Анан кийин биз бул садикке 2 жолу барып, биринчи жолу текшердик, кийин контролдук проверка кылдык. 2 жолу барганда тең бизге мындай биздин актыбызга бул чолпон кол койбой койду да. Биз балдар ичип аткан тамак-аштардан алдык. Ошол бакчада балдар тамактанып аткан азык-түлүк продуктыларды мындай сертификаты деп коет элек, мурда азыр декларациясы деп коебуз. Балдар жеп аткан продуктылардын коопсуздугун тастыктоочу декларациялары жок. Балдар ичип аткан ошол жеген тамагынын калориясы бизге талапка жооп берген жок. Ушулар боюнча биз ошол Жийде Бурак балдар бакчасынын жетекчиси тууралуу Акшоола балдар бакчасы боюнча биз прокуратурага жазып бердик. Арыз менен өзүмдүн личный арыз менен кайрылган, эч кандай бирде жыйынтык чыккан жок. Бул текшерүүлөр негизинен квартал сайын болот да. Азыркы убакта мисалы биз февраль айынан бери биз бул мектеп бала бакчаларды текшерүүгө райондун акими текшерүүгө тыюу салып койду. Себеби мектеп садиктердин текшерүүсүнөн кыйналып кетишти. Давай токтоткула деп райондун акими дагы буга кызыктар да. Мисалы бул текшертпей койгонго, контроль кылган, көзөмөл кылбаганга бул райондун акими вообще акысы жок да. Бул мисалы кече биз ошол облсеске отчет бердик. Бирок ошол жерде дагы айттык. Мына биздин райондо текшерүүнү райондун акими давай токтоткула, текшербегиле деп мектеп бала бакчалардын эмелерин токтотуп койду. Февраль айында биз ошол Ноқат районунда жайгашкан Айбек Нуру балдар бакчасынын жылуулук абалы боюнча комплексин барып текшерсек,
ошол Айбек Нурдесапты силер эмне үчүн текшериңер деп акимиятка менин 2 санитардык врач кыздарым менен үчөөбүздү 2 жолу акимиятка чакырып, бизден түшүнүк кат алып, эмнеге текшересиңер деп ушундай кылды. Одан сырткары мына Жаңылкат айыл аймагында жайгашкан Жасмин балдар бакчасын, мисалы былтыр биз текшергенде ошол жердин дагы толгон токой кемчиликтер чыккан. Ушул боюнча аким кайра ошо өзүнүн кабинетине алып келип алып, "Нече силер бул Жасмин балдар бакчасын текшересиңер? Башка жакты текшер, эмне аны текшересиң?" деп ого да тыюу салган. Анан кийин Ноокаты центринде Достук деген ашкананын үстүнө Кулатов айыл өкмөтүндө жайгашкан жашоочусу Ташкулотов деген киши уже самса жеп атса, ошонун ичинен линолеум чыккан. Бул линолеумду мен райондун акимине чейин апарып көрсөткөм. Администрациясына апарып, неке самсанын ичинен мына линолеум чыкты. Мына ушундай болду. Буга да анын бирок мындай тезинен бирок штраф салып калганбыз. 9 миң ушундай штраф салып калганбыз. Ошондо да ошону аягына чейин чыгарбастан давай ошо самсадан линолеум чыкса дагы ошонун дагы райондун акими давай токтот деп ал ишти да токтотуп койгон. Мен айткандай бул элдерди да түшүнүш керек да. Бардыгы эле тиричилик кылайын деп ушинтип магазин ачкандар бар, ашкана, ушул башка мисалы навайкана, ушулардын бардыгы ошол жерде мисалы зданиянын эгеси ошо шарттарды түзүп бериш керек. Анан бул акимдин деңгээлиндеги кыша болбош керек. Аким мисалы бул көчөдөгү будкаларга, ашканаларга, магазиндерге бир сасып кеткен бир чаканаларга кырша болуш бул акимдин деңгээлиндеги иш эмес. Азыркы мына прокуратуранын эмеси мына биринчи өздөрү текшерип бер деп, анан биз текшерип, анан ушундай маалымат бергенден кийин кайра мен өзүмө кайра нападение кылышыптыр. Бу жерде кысым райондун аким тарабынан, себеби Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы ошол жагы жийде бурак бала бакчанын 20 сотик коросундагы 20 сотик жерин жер адис болуп турганда ошол жерди незаконный өткөзүп берип койгон экен да. Азыр ол келип азыр айыл өкмөт болуп калып атпайбы? Менин башкы дарыгер Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы, Ноокаты районунун акими, Ноокаты районунун прокуратуранын кызматкерлери менен биргеликте ушул мага кысым өтө күчөп, куугунтук болуп атат. Мен кайрылат элем. Урматтуу президенти Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр жаңыдан болгон, билим берүү министри, саламаттык сактоо министри, мына антикоррупция менен күрөшкөн органдар, СМБнын кызматкерлери, генеральный прокуратура, ошол бүт жогору жактан турган бийликтер, жогорку кеңештин депутаттарына бардыгына кайрылам. Бул менин столдун бетиндеги ошол мен текшерген прокуратура жөнөткөн кагаздарды келип өз көзүңүздөр менен көрүп, иликтеп, анан мен сиздерди туура жыйынтык чыгарып берет деп ойлойм. Ал жерде 6 сентябрда барып атам, кече райкан текшерип кет дегенден кийин мен муниципалитет текшерип кеткем. Ал жерге барган эмес. Сиздер квартал сайын текшересиздерби же өзүңүздөр каалаганда? Кварталды дарыгер Касымбаева бул жерде бул жак эженин турлайт. Фамилиясы дагы жок экен. Кийин иликтесек. Азыр Эми бекитет, главврач бекитет. Жок. Мисалга сиздерден мындай бекитилген нерсенин негизинде өртөшөбүз. Мисалы квартал сайын же болбосо арыз түшкөндөрдү текшерет деген сиздерде атайын токтом. Кыргыз Республикасынын мынабы 5-6 тиркеме 11 апрель 16 жылда 201 токтомунун негизинде график түзүлөт ежеквартально. Эгер өзгөрүп кеткен болсо, главврач бекитип башкадан план түзөт да, ошонун негизинде текшерет. Азыр мага ушул боюнча битте сөз болгон. Анан мисалга сиздер бул жак 9 жолу, бир жылда 9 жолу барып текшерсе, негизи боюнча 4 жолу текшериш керек, туурабы? Квартал сайын болгону 4 жолу. Кварталга түшкөн болсо, текшерүүгө барылат. Анан кийин арыз түшкөн болсо, арыздын негизинде барылат. Мисалы, ушу санитардык бөлүм деп коебуз, санитардык бөлүмдө бул кызматтар, мисалы, бул мектеп бала бакчаны карайт, бул коммуналный, бул гигиена питания бөлүнгөн эмес. Бизде 3 врач, 3 помощник иштейт. Мисалы, мына Пазылов Талай азыр сүйлөдү, бул Пазылов Талай мисалы 2018-жылы жаңы жылда көргөнмүн. Ошол боюнча жумушка келген, жумушка келбей туруп айлык алат. Бу жерде биздин башкы дарыгер, бирок азыр Пазылов Талай ким? Бул жакпы? Азыр бул жак мисалы бул жактын үстүнөн ошо эрте алдыкта мага кысым көрсөтүп,
давай табелге коесуң деп, бирок табелин мен коем. 2018-жылдын жаңы жылынан бери ишке жумушка келбейт. Рахмат. Бул жолга Эне мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Бул Маматалиева Райкандын үстүнөн ошол иштерди иликтеп чыгып прокуратура мындай тиянакка келип мага мындай жоопторду берди. Эмнечи? Сиз жана бул жак менен акчаны алып атат. Ооба. Акча сураган чынбы? Акча сураганы чын. Бизге мынеке 1 жыл бою кызматкерлеримдин дагы түшүнүк каттары бар. 1 жыл бою бизге мыйзамсыз текшерүүгө барат. Планыңызды көрсөтүң десек, ушундай булкунат бизге дагы. Ал жерге барып бизди текшербейт, бизди жакындабагыла. Мен камера менен жүрөмүн. Силер мага жакындабагыла дейт да, биз ошол бир бөлмөдө эле турабыз. Бул каалагандай өзүнүн акылыга жаккандай кылып бардык жер текшерет. Бул боюнча райондук прокуратура, саламаттык сактоо министрлигине жазган бул жак чолпон арызданган. Ушундай кылып деп. Муну прокуратура, саламаттык сактоо министрлигинен келген текшерүүчүлөр муну бул далилденген жок. Бул просто мунун оозунан чыккан 100% жалган. Себеби муну ушул кагаздары, текшерүүнүн кагаздары тастык